Чүй облусунун Кемин районунда 14 жаштагы өспүрүм кызды өлтүрүүгө шектелип, 20 жаштагы бала кармалды. Бул туурасында Чүй облустук милиция башкармалыгы билдирди. Облустук милиция тараткан маалыматка караганда, кыздын жакындары ал 20 сентябрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын айтып, 22 сентябрда милицияга кайрылган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине каттоого алынып, издөө иштери башталган. Жыйынтыгында анын сөөгү Кемин шаарында кароосуз калган үйдөн табылган. Кызды өлтүрүүгө шектелип, мурда бир нече жолу соттолгон, сот жообуна тартылган 20 жаштагы бала кармалып камакка алынды. Тергөөнүн маалыматы боюнча, ал 20 сентябрь күнү кечинде мас абалында бара жатып, Кеминдин көчөлөрүнүн биринен кызды көргөн. Аны күч менен алып барып зордуктоого аракет кылган. Кыз каршылык көрсөткөндө бир нече сокку урган. Кыз алган жаракатынан улам каза болгон. Улуттук көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданда бир адам каза тапты. Маалым болгондой, 21 сентябрь күнү көкпөр оюнунун финалдык беттешүүсү өткөн. Ага көрүүчү болуп келген Талас шаарынын тургуну тооктун этинен жасалган шишкелек жеп жатып каза болгон. Бул маалыматты Талас облустук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Жергиликтүү тургун тамакка какап каза болгон. Милиция кызматкерлери тез жардам кызматын чакырып, ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Улуттук көчмөндөр оюндарын 2021 жылы өткөрүү эстафетасы Ош облусуна берилди. Белгилей кетсек, 21 сентябрда Талас облусунда биринчи улуттук көчмөндөр оюндары жыйынтыкталды. Талас облусундагы Манас Ордо Кыргыз улуттук тарыхый маданий комплексинде өткөн биринчи улуттук көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу аземинде өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Эске сала кетсек, Талас облусундагы улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында спорттук мелдештер 16 сентябрда, маданий иш-чаралар 19 сентябрда башталган. 21 сентябрда жыйынтыктоочу салтанат өткөрүлдү. Өзбекстандын Чылак шаарындагы номер 79 мектептин 9 жаштагы окуучусу класс жетекчиси тарабынан сабалды. Бул туурасында жабыркаган окуучунун атасы билдирген. Жат жазууда баласы ката кетиргендиги үчүн мугалим аны 36 окуучунун көзүнчө сабаган. Кичине ката үчүн башына жана сол ийнине көп жолу урган. Азыр баламдын ийини көгөргөн деп билдирген окуучунун атасы. Мектептин директору Асат Жураев бул окуяга байланыштуу мекемеде ички териштирүү башталгандыгын билдирди. Индиянын Тонка шаарында 4 буттуу 3 колдуу ымыркай кыз төрүлдү. Эң кызыгы, ымыркай кыздын эгизи эч кандай патологиясы жок эле төрөлгөн. Дарыгерлердин божомолу боюнча кош бойлуу аял башында 3 төрөмөк, бирок 2 түйүлдүк биригип кеткен. Маалыматка караганда 24 жаштагы келин боюнда бар кезде бир дагы жолу УЗИге түшкөн эмес. Наристе төрөлгөндө дем алуусунда бир аз кыйынчылыктар жаралган, аны дароо жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырышкан. Ымыркайдын ашыкча мүчөлөрү операциялык жол менен алынгандан кийин анын толук жашап кетерине үмүт бар, дейт дарыгерлер. Албанияда жер титирөөдөн 100 адам жабыр тартты. Ишемби күнү жердин термелүүсүнүн күчү 6 балга жеткен. Жер титирөөнүн очогу жердин 10 чакырым тереңдигинде жайгашкан. Биринчи термелүүдөн кийин көп өтпөй эле 5 балды түзгөн жер титирөө кайра кайталанган. Бул соңку 30 жылдагы кубаты күчтүү табият кырсыгы деп аталды. Өлкөдө имараттар талкаланган, айрым шаарларда электр жарыгы үзгүлтүккө учурап, уюлдук байланыш дагы үзүлгөн. Бир сутканын ичинде Албанияда 300 жер титирөө катталды.